Эгерде кандайдыр бир санды 10го көбөйткөндө анын разряддарында кандай өзгөрүү болот? Карап көрөлү. Мисалы, 53'tү көбөйтүү керек 10го. Көбөйтүү керек 10го. Анда бул жердеги көбөйтүүчүбүздү карайбыз. Биринчи көбөйүүчүнү карайбыз. Анын бирдиги 3, ондугу 5. Демек бул санды 10го көбөйтүү үчүн анын разряддарын bir разрядка чоңойтуу керек. Анда 5 ондук ал жүздүккө өттү, 3 бирдик ал ондукка өттү, ал эми бирдики 0ду жазабыз. Анда көбөйтүндү 530га барабар. Бул жерде санды чоңойтуп жаткандыгы үчүн, 10 эсеге чоңойтуп жаткандыгы үчүн ар бир разряд bir разрядка чоңойот. 10го көбөйтүлгөндүгү үчүн ар бир разряд bir разрядка чоңойот. Ал эми эң кичине разрядка 0 сандары кошулат. А эгерде бир санды 10го бөлө турган болсо, анда кандай өзгөрүү болмок? 10го бөлөбүз. Бул негизинен 120ны 10го бөлүү негизинен 120 көбөйтүү 10дон 1ге барабар. Демек 120нын 10дон 1 бөлүгүн эсептөө керек. Демек көбөйтүүдө санды чоңойтуп жатсак, ал эми бөлүүдө аны кичирейтебиз. Бул жерде дагы 10дон 1 бөлүгү дегендиги үчүн сан кичирейет. Анда бул санды дагы 10го бөлгөндүгүбүз үчүн ар бир разряды bir разрядка кичирейет. Бирдиги ондук үлүшкө өтөт, ондугу бирдикке өтөт, ал эми жүздүгү ондукка өтөт. Анда жазып алалы, жүздүк ондукка өтсө 1 ондук, 2 ондук бирдикке өтсө 2 бирдик 12. Ал эми 0 ондук үлүшкө өткөндүгү үчүн бул түрдө жазуунун кажети жок. Анда сандарды көбөйтүү жана бөлүүдөгү, 10го көбөйтүү жана бөлүүдөгү бул эки эрежени ондук бөлчөктөрдө дагы колдонуп көрөлү. Мисалы, бир ондук бөлчөк жазып алалы. 3,1000 бул санды көбөйтүү керек 10го. 10го көбөйтсө, көбөйтүндү канчага барабар болот? Алгач өз алдынча аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Ондук бөлчөктү 10го көбөйтөбүз. Анда анын разряддарын атап алалы. Бул бирдик. 3 бирдик. Үтүрдөн кийин бөлчөк бөлүгүн карайбыз. 0 бул ондук үлүш. 10дон 1ди түшүндүрөт. Ал эми 1 бул жүздүк үлүш. 100дөн 1. 5 бул миңдик үлүш. Ал 1000ден 1ге барабар. Анда ондук бөлчөктү 10го көбөйтүп жаткандыгыбыз үчүн анын ар бир разряды bir разрядка чоңойот. Демек бул жерде негизинен эң чоң разряд бирдик болчу, көбөйтүндүдө эң чоң разряд ал ондукка барабар болуусу керек. Ал 3. 3 негизи бирдикте болчу, өзүнүн негизги разряды бирдик болчу, аны 10го көбөйткөнүбүздө разрядын bir разрядка чоңойттук, ондук деп алдык. Андан кийинки разряд ал бирдик. Ал эми бул жерде бирдиктен кийин бул ондук үлүш. Ондук үлүштү демек бирдиктер разрядына өткөзөбүз. Анда 0 бирдик. Андан кийин бул ондук бөлчөктүн бөлчөк бөлүгүн жазып кетебиз. Демек үтүрдү коюп алабыз жана ондук үлүштү жазуубуз керек. 10дон 1. Жүздүк үлүштү жазуубуз керек. 100дөн 1. Жана миңдик үлүшүбүз 1000ден 1. Анда бул жерде ондук үлүшкө 1 туура келет. Себеби ал жүздүк үлүштө болчу, аны ондук үлүшкө өткөрсө 1. Ал эми 5 бул жүздүк үлүшкө туура келет. Ал негизинен миңдик үлүштө болчу. Ал эми миңдик үлүшкө 0 жазып коебуз. Себеби ондук бөлчөктө бөлчөк бөлүгүндө канча 0ду улап жазсак, ал сандын негизги мааниси өзгөрбөйт. Демек 3,1000ден 15ти 10го көбөйтсө, көбөйтүндү 30,115ге барабар. Анда ондук бөлчөктү бөлүүгө дагы бир мисал аткарып көрөлү. Бир ондук бөлчөк жазып алалы. 67,5. Бул санды бөлүү керек 10го. Же болбосо көбөйтүү керек 10дон 1ге. 10дон 1ге көбөйтүү менен 10го бөлүү
ал экөө бир эле маанини түшүндүрөт. Анда амалдын мааниси канчага барабар? Анда эмесе амалды аткарабыз. Эгерде санды онго көбөйтүүдө сандын разрядтары бир разрядка чоңоюп жатса, анда бул жерде бир разрядка кичирейет. Демек 6 бул 10дук, ал бирдикке өтөт. Ал эми 7 бул бирдик, аны 10дук үлүшкө өткөзүү керек. 10дук үлүш. Ал эми 5 бул жерде 10дук үлүш, аны 100дук үлүшкө өткөзүп алабыз. Демек жазып алабыз. 6 бул бирдик болуусу керек дедик. Бирдик, демек андан кийин бөлчөк бөлүктү жазып кетүү керек. Демек үтүрдү коюп алабыз. Ал эми 7 бирдик болчу, аны 10дук үлүшкө өткөзөбүз. Демек 7 10дук үлүш, ал эми 5 бул жерде 10дук үлүш, аны 100дук үлүшкө жазып алабыз. Жана тиинди 6,75. Демек санды 10го көбөйтүү үчүн анын разрядтарын бир разрядка чоңойтуу, ал эми бөлүү үчүн сандын разрядтарын бир разрядка кичирейтүү керек.